Биз дерлик бир сыйра өзүбүздүн блокнотубузду түзүп болдук. Биздин иштеген азыркы веб сайтыбыз, веб баракчабыз. Мына менин экранымда азыр көргөзүп берем силерге. Мына ушул жерде көрүнүп турган деңгээлге жетти. Эми биз андан ары улап кетишибиз керек. Биздин веб баракчаларыбыз топтоп келип, кадимкидей өзүбүз жөнүндө бир сайтты түзүүгө жетишибиз керек. Ал үчүн биз ушул эле жерден сөз кылып кетебиз. Биздин азыр мына негизги деген блокнот файлыбыз турат, HTML кеңейтилишинде ал. Бул жерде онлайн сабак 8-класс, анан 02 деген папканын ичинде турат. Биз буну открыть с помощью менен Google Chrome аркылуу ачып алабыз. Андан ары улантып кетишибиз керек. Бул биздин Google Chrome аркылуу ачканыбыз. Ушул көрүнүштө турат. Силерге дерлик бардыгы силер жасаган немелер ушул көрүнүштө көрүнүп турат. Эми биз бул негизги деген аталышты өзгөртөбүз дагы. Бул биринчи бет деп алышыбыз керек. Аны мына папканын ичинен эле мына жерден переименовать аткалы 01 деп коелу. 01. Бул ушул папкада турат. Муну өчүрүп кое туралы. Эми биз негизги бетибизди создоп алышыбыз керек. Анын үчүн биз ушул эле жерде көчүрүп алайлы, жазып отурбай. Силер деле ошондой кылышыңар керек. Негизги бетибизде, биздин башкы бетибизде көрүнүп тура турган бет болушу керек. Мына жерде создать блокнот жок экен, мына жактан эле биз жаңы блокнотту файл новый окно. Телефонду не кылабыз? Силердики деле ушул көрүнүш менен кете берет. Жанагы силер жаңы түздүңөр го, ошол эле жерге жаңы окнону создать этип, бир папканын ичине ушуну алып алсаңар болот. Негизги бет. Өзүм тууралуу маалымат эмес, бул жерге башкы бет. Башкы бет эмне кызмат аткарыш керек? Башкы бет биринчиден бир топ бетти ушул башкы бетке туташтырып туруш керек. Анын үчүн азыр көпчүлүгүңөр колдоно элексиңер, мына жерде биз өткөндө колдонгонбуз. Шилтемени коюу А деген теги. Мен коюп. Койгондор дагы бар, бирок көпчүлүгү кое элек. Кечээ тапшырмалардан бүт карап чыкканда көрдүм да. Бизге башкы бет жазылды. Экранды чийгилебей тургула. Кызыгуусу графика, мына биз таблицанын кереги жок. Мына өчүрүп койсок болот. Сүрөт тура берсе болот, Сүрөт коюунун дагы бир жолу бар. Бул жактан мен башка сүрөт коюшум мүмкүн да. Ачам дагы фото кирем дагы. Мен башка сүрөт коюшум мүмкүн. Так. Так, мен мына сүрөттү коюп турайын, Бул интернеттен дароо ага улаш үчүн бул биздин браузерибизде бар да, аны
Мына копировать URL ушул адресин көчүрүп алабыз дагы. Биз мына блокнотубузга. Телефонда ондай болбойт экен. Телефонда андай болбосо, мына биринчи койгондой кылып койсок болот. Мына жерге сүрөттү жана папкабызда сактап алып, ошондой кылып койсок болот да. Биз азыркы адресин мына жерге көчүрүп келдик. Так, биздин мына мегапикселибиз да кошулуп турат мына жерде. Биз буну алып сала беребиз. Себеби бул жерде браузерде автоматически биз көргөзгөн сүрөттүн чоңдугу бар. Table, биз таблицаны тегин алып салганбыз. Body center, HTML булар тура эле. Эми биз мына шилтемени басканыбызда Facebook'a кирип келебиз да. Азыр наркы немебиздечи. Файл, сохранить как. Онлайн сабак 8.02-нин ичинде биз бул жерге кандай алып сактайт элек? HTML кеңейтилиши менен сактайбыз. Чекит болот. Биз бул жерге негизги бет деп коелу. Негизги бет сохранить. Свернтеп турабыз. Биздин мурунку бул уже таппай калды. Биз буну өзгөртүп салдык да. Буну да эле чыгып турсак болот. 01 менен негизги бет. Бизде 2 баракчабыз турат. Негизги бетти ачабыз. Открыть с помощью Google Chrome. Башкы бет. Башкы бетте турат, но биздин сүрөтүбүз чыгып турат, Андан сырткары мына жерде Facebook баракчасына кирүү деген маалымат турат. Көрүндүбү? Мына. Биз ушул Facebook баракчасына кирүүнү бассак, биз Facebook баракчабызга, өзүбүздүн Facebook баракчабызга кирип кетебиз. Эми биз бул Facebook баракчасына эмес, биздин мына жердеги 01 деген мен аштык, ушул жерге киришибиз керек. Ан үчүн ачылып турат мына жерде. Негизги бетте мына aheft facebook.com ушул адрести жазып койгонбуз. Ошон үчүн Facebook баракчабызга кирип кетип атат. Дагы бир немени кошобуз. Дагы бир шилтемени бул жерге кошобуз. Копировать, ставить. Так. Эми биздин кийинки улай турган бетибиз мына 01. 01 чекит HTML. Ушул жерге эле мына адреске ноль бир чекит HTML. Бул өзүнүн жөнүндө маалыматка кирүү деп коебуз бул жерге. Жөнүндө Так. Өзүм жөнүндө маалыматка кирүү. Эми биз буну көрөбүз. Файл, сохранить. Браузерге киребиз. Обновить этебиз. Биздин ал жерге өзүм жөнүндө маалыматка кирүү. Facebook BR менен түшүрүп коюшубуз керек экен.
Özüm жөнүндө маалыматка кирүүнү бассам, менин мурунку өзүм тууралуу маалыматка кайтып калам, Так. Бир артка жылабыз дагы. Биз мына жерге эмне үчүн жанаша чыгып калды? Себеби биз мына жерде бр бир жол чогуу түшүрүү тегин колдонбой калганбыз. Брди бул жерге колдонуп койсок болот. Эми биз жаңы баракча түзүшүбүз керек. Ал баракчабыз файл сохранить как. Ал баракчабыз менин кыялдарым деген баракчабыз болуш керек. F обновление болду мына жерде. Ылдый түшүп калды. Өзүм жөнүндө маалыматка кирүү. Мына сүрөттү бир аз бул жака жакындатып койсок да болот. Бр экөөнү өчүрүп койсок, сүрөтүбүз жогоруга чыгат. Башкы бет. Эми мына башкы бет дегенди биз кызыл түстө жазып коелу, Башкы бет деген жазууну кызыл түстө жазып коелу. Башкы бет. Бул жерге H1 теги менен колдонгонбуз. H1 тегинен кийин биз фонт деген шрифт, фонт, color түз, барабар, тырнакчанын ичинде red кызыл. Файл сохранить. Биз обновить этебиз эми. Бул H1ге бизден эме иштебейт, Бул жерде биз body тегинин ичинде колдонгонбуз да. Туура болот эле. Себеби H1 бул жон гана кара түстөгү жазууну чыгарып берет эле да. Ошон үчүн бизден ушул жерден ката болуп калды. Biz font özünü bana kullanıyoruz. Font tegin. Evet. Başka bet. Kızıl түстө болду. Эми биз бул башкы бетти жанагындай кылып чоңойтушубуз керек. Чоңойтуш үчүн барабар. Биз канчанчы шрифтте алып коелу? Биз 10-чу шрифтте дейли. Сохранить. Обновить. Башкы бет. Биздин башкы бетибиз чоңойду. Эми жаңы баракча түзөбүз. Аны биз билебиз, Аны биз бул жерден эле көчүрүп алайлы. Копировать. Ставить. Эфирге 0,2 bizde faydamız olsun. Открыть с помощью блокнот. Bizim азыркы экинчи бетибиз. Так, биттемир болду ишенбек эмес бул жерде. Менин кыялдарым. Же болбосо кызыгуум,
Men kim bo'lgim keladi. Bu yer teginden keyin bul жерге ар бирибиz өзүбүздүн кызыгыбызды, өзүбүздүн ким боло турганыбызды, келечектеги кыялдарыбызды жазабыз. Келечектеги кыялдарыбызды жазабыз. Бирибиз космонавт болобуз, бирибиз дагы башка болобуз, бирибиз журналист болобуз. Бул жерге ошол өзүбүз кызыккан тармактан сүрөттөрдү коюп койсок болот. Мисалы мен программисттин сүрөтүн коюп коем. Картинка. Мына сүрөттү коюп коеюн, да? Kim сүйлөп атат? Мен мына сүрөттү коюп коем. Копировать. Силер как менен кое берели? Түшүнүктүүрөөк болсун. Так, рабочий стол, онлайн сабак, 8-класс, 02-нин ичинде биздин сүрөтүбүз сакталат. Биздин сүрөтүбүз мына жерде турат. Биздин бул сүрөтүбүздү биз 02 деп коелу. Кеңейтилиши биздин сүрөтүбүздүн кеңейтилиши JPEG, 02 JPEG болуп калат. Экинчи блокнотубуз 02 JPEG. Но кеңейтилишине силер сүрөт коюп атканда ушул кеңейтилишине маани беришиңер керек. Пикселин биз 300 деп коелу. Таблицаларды биз өчүрүп кое берели. Таблица бизге керек эмес азырынча. Так, бул шилтемебиз деле. Кааласак бул жерде башкы бетке чыгуу дегенди кошуп койсок болот. Негизги бетке чыгуу. Негизги бетке чыгуу. Бул жерге биз азыркы HTML мына негизги бет дегенден атын жазып коебуз, негизги бет. Bundan баштап негизги бет, чекит HTML. Ушул жерлерин адашпай жазышыбыз керек. Body center тегтер жабылып атат. Так, бу жерден бизге экөөнү коюп койсок жетиштүү, эки жолчо. Файл сохранить. Биз дагы бир ишибиз калды, негизги бетке мына 02 HTML-бизди улап коюшубуз керек, Бу жерден баштап көчүрүп алабыз дагы. 02 HTML. Жерге кызыгуун деп жазып коебуз, Эми файл сохранить. Так, биздин мына жерде обновить этебиз. Бизге кошулду. Мына жерде кызыгуум деген баракча кошулду. Кызыгуумду басабыз.
мен ким болгум келет? Келечектеги кыялдарыбызды биз баарыбыз бир топ текст менен жазышыбыз керек, Кааласак учуучу болобуз, анын сүрөтүн коюп коебуз. Кааласак техник болобуз, анын сүрөтүн коюп коебуз. Кааласак мугалим болобуз, мугалимдин сүрөтүн коюп коебуз. Журналист, журналистиканын сүрөтүн коюп коебуз. Бул жерге өзүбүздүн мына түстөрүн жанагындай кылып, жанагы процессти кайталап өзгөртсөңөр болот. Негизги бетке чыгууну бассак, биз кайра башкы бетибизге кайтып калабыз. Бул жерде Facebook баракчабызга кирүү уланып турат. Өзүм жөнүндө маалыматка кирсек, өзүбүз жөнүндө маалыматка киребиз. Бул жерге дагы негизги бетке чыгууну кошуп койсок болот. Кыйнагып деле чыга берсек болот. Мына негизи ушундай. Биз өзүбүздүн маалыматты, кызыгуубузду, ата-энебиз жөнүндө маалыматты өзүнчө ушундай веб баракчаларга киргизип, кайра негизги бетке ушундай улаштырып чыксак болот. Так, сабак түшүнүктүү эле болдубу? Ооба. Биздин Ооба. бул немебиз баары запись болду. Кийин түшүнбөй калган жерлериңерде неме көрсөк, записти кайра көрүп, түшүнүп алсак болот. Анда саламатта калгыла. Ушул процесс боюнча иштеп Саламатта калыңыз. көрө бересиңер. Мен Саламатта калыңыз. Макул.